Чоң рахмат, урматтуу. Assalamu алейкум баарыңыздарга. Менин атым Канат. Мен оюнду баштай берсек. Бүгүнкү күндө кичине ачык сөзгө толуктап кетели. Адамзат деп атабыз да, бирок адамзат айлана чөйрөдө деп атабыз, бирок эмне адамзаттын максаты эмне, адамзат эмнеге умтулат, кандай адамдар бар, жана мисалы үчүн адамзаттын баардыгы бирдей эмес да. Ошол боюнча сөз кылайлы. Мисалы дүйнөдө эки максат болот экен да. Бирөөсү мисалы үчүн динге ишенген адамдар, экинчиси динге ишенбеген атеизмдер. Алардын эки максаты бар. Динге ишенгендерди Кудай башка дүйнө бар экенин ишенишет, ал дүйнөгө даярдык катары бул дүйнөнү ошо даярдык катары көрөт да. Эми атеизмге ишенген атеист адамдар бул өзүмдүн максатыма жетишим керек, мен өзүм бир кандайдыр бир ишимде ийгиликке жетип, ошону бир жыйынтык көрсөтүшүм керек деген максатта жашайт да. Эми адамзат катары экөөнү бириктирсек, булардын экөө бириксе адамзат болот да. Демек, экөөнүн максаты эмне болот? Концепция түрүндөгү экөөсүнүн максаттарын бириккендиги болуп атат да. Демек, бүгүнкү күндө ошону карашыбыз керек. Экөөсүнө тең пайда келтиргендей кылып оюнду жүргүзсөк, бул туура өнүгүү болот. Эми өнүгүү, мисалы өнүгүүнү түшүндүрүп кетейин кичине. Мисалы мен отжимания жазайм да, бүгүн 50 отжимания жасасам, эртең 53 отжимания жасасам, бул абалдын өзгөрүүнү болуп атат. Кандайдыр бир көрсөткүчтөрдүн жогорулашы болуп атат. Бул өнүгүү болуп атат. Бирок туура же туура эмес экендигин кандай аныктайбыз? Мен бүгүнкү күндө максатым 1000 отжимания кылыш керек болчу, бирок мен 500 отжимания кылдым. Бул өнүгүү. Мен башында 50 кылчумун, бирок 500 кылдым. Бул өнүгүү. Бирок менин максатым 1000 болуш керек болчу, бирок 1000ге жетпей калсам, туура эмес өнүгүү болот. Туура эмес өнүгүү кантип келип чыгышы мүмкүн? Мен өзүмдү чересчур кыйнап салып, бир планга түспөй эле, жөн эле күндү көп-көптөн жазай берсем, же неправильно питание кылсам, же башка бир профессионалдан сурабай туруп өзүм жазай берсем, анда ушул туура эмес болот. Буну түшүнүп алдык, эми кетели. Биринчи оппозиция биринчи өкмөттөн эмне үчүн утулду? Булар айтып атат, всегда жертва болот, дайыма жертвасыз өнүгүүгө жетпейбиз, өнүгүүгө жетишибиз керек. Жаман нерсе да пайда деп атат да, бирок кайсы өнүгүү? Жете турган нерсе эмне? Бул өнүгүүнүн акыркы чекити эмне болду ошондо булардыкында? Көрсөтпөй эле да оппозиция. Ошол себептен бүгүнкү күндө утулуп атат. Эми биз өнүгүү жана чечип алдык да, бүгүнкү күндө адамзаттын өнүгүүсү эмне? Бул адамзаттын өнүгүүсү адамгерчиликтин өнүгүүсү, табияттын ченемдүүлүктөрүнүн сакталуусу, техниканын өнүгүүсү, экологиянын адамдардын өзүн ошонун баардыгы концептивдүү мындай системалуу түрдө биригүүсү, ошонун баардыгын кандайдыр бир салыштырмалуу, баардыгын бирдей деңгээлде эмес, салыштырмалуу бирдей деңгээлде өнүгүүсү бул туура натыйжага алып барат, жана ошо биз айтып аткан туура өнүгүүгө жетет деп атабыз да. Бүгүнкү күндө эмне үчүн мындай эмес? Биринчи себеп бул биздин адамзаттын өнүгүүнүн планы жок, эч кандай планы жок. Бүгүнкү күндө адамзат кандай өнүгөт? Илон Маск турупту, мага бир идея келди, ушуну өнүктүрсөм болот экен деди да, неме ракетаны ойлоп таап алды. Бирок план жок да. Ракета менен озондук катмарды тешти, озоновый дыра пайда болду, башка жагынан үзгүлтүккө учуруп атат да. Бир жагынан өнүгүү болуп атат, бирок башка жагынан үзгүлтүккө учуруп атат. Бул туура эмес өнүгүү болуп калат бүгүнкү күндө. Мындай мисалдар көп. Башка ошол эле Илон Маск, башка бир мисал үчүн спортсмендер деле өзүнүн мындай спорттук көрсөткүчтөрүн жогорулатуу менен өзүнүн жашоосу начар болуп калат, эртең барып инвалид болуп калат, мамлекеттин эч кандай пайдасы жок болуп калат, башка адамдар менен адамгерчиликтин унутуп биринчи орунга спортту койгондугу үчүн туура эмес өнүгүү болуп атат да. Өнүгүү болуп атат, ага кошулабыз, бирок туура эмес болуп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, башкача айтканда бир суроо туулушу мүмкүн да, бунун неге зыяны бар? Туура эмес өнүгүү деле өнүгүү болуп атпайбы, боло берсин дегенчи. Бүгүнкү күндө тарыхка кайрылсак, тарыхта Моңголстан мамлекет болгондо, аны аябай өнүккөн мамлекет, өнүккөн орду катары эсептесек болот. Анткени ал Орто Азияны, Европага чейин багындырып, өзүнүн территориясын чоңойткон, башкача айтканда, көрсөткүчтөрүн жогорулаткан. Ал эмне үчүн кулап калды? Анын өзүнүн мураскерлери начар болгондугу үчүн кулап калды да. Демек, ал өзүнүн чыныгы максатына жетти же жеткен жокпу деп эсептесек, албетте жеткен жок. Бүгүнкү күндө ал дүйнө жүзүн баса алуу Чыңгызхандын максаты болсо, ал баса албай, планы до конца ишке ашпай калды. Бул эмнеден болду? Ошол эле пландын жоктугунан келип чыкты да. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө Чыңгызхан ошо өзүнүн кийинки тактыны калтырганга бул план түзүп, ошолорду ойлонуштуруп, алдын ала бир-эки жана шахматта ойногондой эле алдын ала бир-эки ход аркылуу бүлтүп
мисалы үчүн точка Адан точка Бга жеткен жолдун бардыгын эме мелочтарына чейин бардыгын жазып чыгып, ошону ишке ашырыш керек болчу. Бирок булардын бир катачылык кетти. Демек, туура эмес өнүгүү болуп калды. Туура Магалистан мурдагы өлкөгө караганда азыр көбүрөөк өнүгүүгө жетти. Бирок туура максатына жана Бга жеткен жок да, точкасына. Эми бүгүнкү күндө бул ушунусу зыян болуп атат да, анткени бүгүнкү күндө адамзаттын максаты жана мен айткандай эле өзүнүн максаты бар да, ошол максатка толук жетпей эле. Анткени бир тарабынан өнүгүп атат, технология өнүгүп, бирок адамгерчилик жактан булар айткандай эле артта кетип калып атат да. Мисалы, робот ойлоп таап атат да, кайра ошо силиконовый роботко үйлөнүп алып атат да, урматтуу. Бүгүнкү күндө ушуну кандай болсун дейсиз? Бүгүнкү күндө ошону туура өнүгүү деп эсептей алабызбы же эсептей албайбызбы? Албетте эсептей 15 секунд болушпайбызбы? Албетте эсептей албайбыз да. Анткени бул жерде адам бир эле технология же бир эле окумуштуу болуп жаралган жок да. Адам ошол эле учурда как организм катары моралдык, жандык болуп калып атат да. Бүгүнкү күндө ушул эки түшүнүктү бириктиргенде гана туура өнүгүү болуп атат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ана кезекте өзүнүн извинения тургусун мақсатында экинчи апайсы баштакла сизге берген 6 минутта биринчи жана акыркы минуттарды сурайт. Жок. Салаштар урматтуу Султан Мадасы менен коллегаларым жана баштапта. Биринчи эле оппозициянын көңгөдөн баштап койсоңуз, оюндарда кээинки чекит койчу жерлер болуп калды да. Мисалы айтып атпайбы? Бүгүнкү күндө сага ноутбук коюп, всемирный заговор болуп атат дагы, сага ноутбук чыгарып койду дагы, ошонун бетине коюп койбоду дедик да. Бүгүнкү күндө алар алдын ала лимит коюп чыгарып атат сага. 2 саат компьютердин алдында отурба көзүңө зыян келе соолуп атат. Бирок мүмкүн айтып атат булар. Биз келе соолубузду билбей алардын дагы ойлонуп болуп эле биз деген келе соолубуз да, биздин дагы келе соолубузду эске алып койсоң койду депчи. Бүгүн ушун менен чегип койду. Кийинки нерсе пластикалык нерсе бардыгы басып кетти, мусорлар каптап кетти деп атат. Мунун төгүндөгү 2021-жылы Европада пластика менен колдонуу тыюу салынат. Бул толук турда тыюу салынат дагы бардыгы багында идишке салып берүү, же болбосо пластик буюм чыгаруу так ошол боюнча Европада жок болот да. Демек биз эмне кылабыз? Бүгүнкү күндө альтернатива катары буюмдар кирип атат, кагаз ошол эле кирип атат, же болбосо аны башка нерселерди жасоого алып кирип атабыз дагы. Биз зыяндуу нерселерди улам жашообуздан жок кылганга аракет кылып атабыз. Кийинки нерсе дагы мен алча антигумандуулук атат тутай бүгүнкү күндө эки өкмөттүн айтканы антигумандуулук болуп атат да. Эми салыштыралы урматтуу 21-кылымда көбүрөөк гумандуулук барбы же 19-18-дердеби? Бүгүнкү күндө эмне салыштырганда биз майыптар үчүн же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген үчүн атайын льготаларды беребиз, дадыланганга жардамдарды беребиз, окуусуна төлөп келгенге мүмкүнчүлүк беребиз, даже коляскасынан бери апарып беребиз да. Эми мурунку заманга карап көрөлүчү урматтуу, ошондойлорго ошондой болду эле. Спартанисттер апарып туруп кереги жок адамдарды ыргытып эле салды го, мага согуш албайт экен деп туруп. Андан кийинки замандарда сен ортодо кул элечиликтер болду. Сен кааласаң кулуңдун башын алып салсаң болот эле, өлтүрүп салсаң болот эле, өлтүрүп алып үйлөнүп алсаң болот. Ошол гумандуулук беле урматтуу. Жок, кечирип койгула. Бүгүнкү күндө именно заманда биз демократия, именно укуктарды сыйлап атабыз бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө эң гумандуулук заман болуп 21-кылымда болуп өткөндөрдүн ичинде. Кийинки нерсе бүгүн айтып атпайбы, эмне химикатты зыяндуулугун бириктирип, анан эмне чыгарышат, анан же болбосо башка нерсе чыгарышат, буларды айтып атат да. Биздин машинада мындай барып туруп жолдо авария болуп кетишибизди бириктирип, анан эмне машина чыгарып атышат деген сыяктуу суроо берип атышат да бизгечи. Биз бүгүн айтып атабыз, бардык нерсени чыгарып атканда кандайдыр бир кесепеттерден зыяндуулугу келип чыгышы мүмкүн. Ал именно технологиядан көз каранды дагы болбошу мүмкүн да. Мисалы, эгерде бар башында сигареттер без фильтр эле чыгарганда жөн эле махорканы эле салып ошол бойдон эле чегишкен. Кийин адамдар ойлонду, мынтсе көбүрөөк зыян келет экен бизге, давайте фильтр коюп коелу, баягы никотиндүү фильтр коюп экен, ошентип коюп туруп сигарет чыгаралы деди. Адамдар сонтубай бул нерсе, андан ден соолукка жакшы турбайды, ошону алып келдик. Демек биз айтабыз, демек убакыт өткөн сайын биз ошол биринчи чыгарган нерсеге бир кандайдыр бир кемчилик болуп калса, башка нерсе болуп калса, ошол мүчүлүктүктү жойгонго альтернатива ойлоп табабыз. Эми бул да кош төгүндөр. Эми бул экинчи өкмөткө келет да. Экинчи өкмөт эмне деген суроо чыгарып атат? Биринчиси, дин, атеизм ошол экөөнү бириктиргенде анан өнүгөбүз деп атат да. Бирок ал экөөнүн өнүгүшүнүн техникага, экологияга же болбосо тиешелерге эмне тиешеси бар экенин түшүндүрүп берип эле. Экөөнүн бири-бирине байланышы каякта? Дин менен экөө бирип кеткенде эмне биз барыбыз экологияны коргоп жатып калабызбы? Эч нерсе далилдеп бербей эле. Кийинки нерсеси бүгүнкү күндө эмне өнүгүүнү, мен өнүгүүнү түшүндүрүп берип атат да, так элечи.
өнүгүү планы жок дейт да. Бүгүнкү күндө экинчи өкмөт билбейт экен да. Биздин именно мисалы Американын, Россиянын космосту изилдөө боюнча 20 жылдык, 30 жылдык, 50 жылдык пландары бар да. Мисалы Кытайдын 2020-жылы мисалы бир зонд жөнөтөбүз дагы, ал астероиддин бир бөлүктөрүн алып келип, андан кийин 2030-жылы учкандар болсо, уже алар климаттарды изилдеп, ушуга окшоп пландарыбыз толтурат да. То есть Кытай жакында эле бирөөсүн ишке ашырып, ал жакында Марска учурганда туралы, ошол жакта биздин метеоритин бир бөлүгүн алып келет депчи. Demek bu жерде кетти уже. Кийинки бүгүнкү Афганистан эмне үчүн жок болуп кетти? Бизде поколение жок, туура эмес пландарыбыз бар деп койбу. Бүгүнкү күндө салыштырып карап көрөлү да. Биздин поколение эмне үчүн мыкты болуп атат? Бүгүнкү күндө эми ушул линия далилдеп берем да. Эмне үчүн бүгүнкү именно өнүгүү багыттары туура экенинчи? Жооп берсем болобу? Бүгүнкү күндө эгер сиз айтып аткан өнүгүү туура болсо, азыркы бүгүнкү күндөгү өнүгүү эмне үчүн? Мындай да, Африкада ачкалыктан адамдар өлүп атат, Илон Маск Марска учуп атат. Экөөсү байланышы барбы? Жана эмне үчүн ошого бир туура өнүгүүнүн жыйынтыгында башка адамдар страдайт этип атат, башка адамдар өнүгүп кетип атат. Экөө адамдардын баардыгына бирдей болуш керек. Ушуга жооп берип кетем, аргументтардын ичинде ушуга жооп бар. Бүгүн кайсы багыттар жөнүндө сөз кылган себеби биз айтып атпайбызбы? Туура эмес багытта өнүгүп кетип атат депчи. Анан адамзатка тиешелүү болгон бир канча багыттарды алдык да, ошол жакка мисал кылып далилдеп беребиз. Биринчи, медицина деп атабыз. Медицинада эмне пайда болду деп атабыз? Бүгүнкү күндө нанотехнологиялар пайда болду. Сенин клеткаларыңды ошол жерден калыптандыруу боюнча, тиридей органдарды чыгаруу боюнча бүгүнкү күндө медицина тамагында иштеп изилдөө жүргүзүп атышат деп атабыз. Тиридей органдар жасаганда эмне болот деп атабыз? Биз бүгүнкү күндө адамдардын органын алмаштыруу акчасы жагынан азалдайт деп атабыз. Ошол эле учурда бүгүнкү күнгө окшоп баардык бирөөнүн органын уурдап кетип, адам уурдап кетип жок болот деп атабыз. Барып эле заказ беребиз, органды даярдап алабыз, барып операция жасап сактап калабыз. Бул жакшы биз үчүн жакшы. Биринчи өкмөт айткан, экинчи өкмөт айткан ошол адамдардын өмүрү керек, эки тараптуу пайдага алып келди. Кийинки нерсе космостук иликтөөлөрдү айтып койгон, именно ошол жерде мисалы Илон Маск жөнүндө жооп берип кетейинчи. Бүгүн именно ресурстар, адам саны өскөн сайын ресурстар дагы азайып атат да. Анан биз альтернативасын каяктан издеп атабыз? Космостук иликтөөлөрдөн издеп атабыз да. Анан НАСАнын изилдөөсүнө караганда, Марс жана кайсы бир планетанын ортосунда 16-чы Психея деген планета бар да. Бүгүнкү жаңы изилдөөлөр планета бар. Ошол планета толтура алтын жана башка баалуу металлдар менен камсыз болгон бир ошол метеорит да. То есть ичинде толтура алтын жана баалуу металлдар бар. Бүгүнкү күндө окумуштуулар ойлонуп атат. Ошону кайтып жерге алып келип туруп, ошону иштетсе экен, жердегини иштетпей, ошо асмандагыны иштетип, космостогуну иштетип салса экен. Бул жакшы биз үчүн. Ооба, ошол эле Африкадагы же болбосо башка жерлерге буну ошол жардам катары, муктаж катарына берсек жакшы, албетте жакшы. Кийинки нерсе, билим берүү тармагында да атабыз. Бүгүнкү күндө билим берүү тармагында пайда болгон негизи элементар классификация же болбосо ошол эле 3D аркылуу мисалы адамдын прототипин түзүп коюп, ошол жерде мугалимиң сабак берип, сен үйдө туруп да аны ушул жерде көрө аласың да. Демек, бул дагы бүгүнкү күндө техниканын алдыга бир жылып, жана бир биздин багытта 15 секунд кошпойбуз. Андан кийинки бүгүнкү күндө именно кедейчилик боюнча 1990-жылы жер жүзүндө 35% адамдар кедейчилик болгондо, бул 2013-жылы 10% азайган, ал эми 2030-жылы бул 3% азайган. Демек, кедейчилик бурдан бара өнүккөн сайын жоголуп кетип атат. Чоң рахмат. Ана кезекте өзүнүн аналитикалык бериши үчүн экинчи өкмөт мүчө чакырып сизге берген убакытыңызда биринчи жана акыркы мыйзамдардан суроо бердим. Так, эми баштап келгенде эле бизге өкмөт оюндаганда иш берип атат. Өкмөт айтып атат да, азыркы учурда зыян экенин билип туруп, бизге ар кандай өндүрүүчүлөр чипсыны болобу, пепсини болобу, коланы болобу, баардыгын зыян нерсенин баарын чыгарып жатат деп атат да. Эми ошол зыян экенин билип туруп, адамгерчиликке салып чыгарбай деле койсо болот эле го. Ошол үчүн алар туура эмес, өнүгүп атат деп айтат да. Эми буга оппозиция кандай каршы чыгып атат? Оппозиция айтып атат да, биз жертвасыз эч кандай мындай эч нерсе өнүгүүгө жете албайбыз деп атат да. Биз бир нерсени билдиребиз, ордуна бир нерсени тургузабыз деген сыяктуу айтып атат да. Бирок азыркы учурда проблема эмнеде? Урматтуу сот, эмне үчүн ресурстардын азайып атканы, эмне үчүн смогдун пайда болуп атканы, эмне үчүн жанагы эле проблемада глобалдык маселелердин мусордун көбөйүп атканы эмнеде? Анткени биз адамзат өнүктүрүп атабыз, бирок ордуна койбой атабыз, урматтуу сот. Биз ордуна койгонду унутуп кетип атабыз. Ошондуктан бул жактан булардын айткан биз бири-бирин кылып атабыз, биз деген эгерде коротсок биз кайра ордуна толтуруп атабыз, биз деген бакты кыйсак кайра ордуна бак отургузуп атабыз деген нерсе толуктуу бир түрдө ишке ашпайт деген нерсе да. Ошону менен катар бул жакта оппозициянын эмеси ойнобой атат да. Так, позициясы. Эми кеттик өзүбүзгө келели да. Деги эле бул жакта эмне спор болуп атат да, актуалдуулугу эмне резолюциянынчы? Баары
гуманизмге такып атат, ден соолукка такып атат, ошондой эле адамдардын өмүрүнө бакубаттуулукка такып атат да. Эми бизге келсек, менин башчым айтып кеткендей, мындай болуп атат да, айтып атабыз да, адамдар экиге бөлүнүп атат. Динге ишенгендер, динге ишенбегендер. Эми жол болду мурда сурап өттүк, бунун эмне тиешеси бар депчи. Динге ишенгендер, алар өзүнүн моралдык ичиндеги руханий дүйнөсүн көбүрөөк өнүктүрөт деп атабыз да, ошого көбүрөөк басым жасайт. Ал эми динге ишенбегендер болсо, мисалы атеисттерди алсак, алар болсо экономикалык, жана интеллектуалдык жана болсо башка фактор менен өнүккөн башка жактарга көбүрөөк маани берет деп ошону айтып атабыз да. Эми биз ушул эки адамдын максаттарын гана бириктиргенде гана биз толук кандуу туура багыттагы өнүгүүгө жете алабыз деген нерсени айтып берип кеткиси келген да. Эми карап туралы да, неге дегеле кандай гана мисалы торту жасайбызбы, коктейль жасайбызбы, бир нерсе жасап атканда концепция бирдей болуш керек туурабы? Ингредиенттардын саны бирдей болуш керек туурабы? Ошол эле аны улам көзөмөлдөтүш керек. Мисалы айтсак, урматтуу сиз мени көзөмөлдөйсүз, Ажактын сен 6 гана мен сүйлөй аласың дебатта деп. Мен ошол дебаттын мисалы контроль кылган нерсе пландоо бул туура өнүгүүгө апарат да, туура дебаттын ары ийгиликке жетишине туура өнүгүүгө. Ал эми бул жакта азыркы планетада жер жүзүндө кандай өнүгүүнү эч ким пландаган жок, урматтуу. Кайсы окумушту оюна келсе, ошол нерсени кабыл албай, ошол нерсени ойлоп таап жатат, урматтуу. Эч ким контролдоо эле жана дээр окумуштуулар аша чаап кетип атат деген нерсе да. Мисал кылсак, 45 жыл сактаган жоксуз. Вот, анан бул жактан айтып кетчү нерсе ошол өнүгүүнүн баштан аяк планы контроль жок болгон үчүн дайыма туура эмес кетип атат деген нерсе да. Эгерде биз мисалы спортсмен өзү спортчунун аябай ийгиликке жетишти, макул, күчтүү болду, бирок эгерде ал башка жактан мисалы күчтүү болгону менен ден соолугуна зыян келтирсе, көбүрөөк ашамай жасап койгон болсо, ал жактан өнүгүүгө бир жактан жетсе, бир жактан жетпей эле да. Бул өзү туура эмес өнүгүү деген нерсени айтып кетип атабыз да. Демек ал толук кандуу максатына жеткен жок деген нерсе да. Ошондуктан эми булардын айткан нерселеринде жүрөккө операция жасап атабыз, жана ошондой эле баардык нерселерди айтып кетип атышпайбы? Ооба, адамзат негизи туура да. Адамзат өнүгүш керек, бирок туура максатта. Туура максатта кандай өнүгүү? Ошондой эле баардык интерестерин кызыктууларын, баардык кызыктуулардын интерестерин көзөмөлгө алыш керек да, контролдош керек да. Бул жакта азыр ким каалаган мисал алсак, көп эле адамдар өз кызыкчылыгын ойлоп калды да. Үчүнчү суроо кабыл айтып кетсеңиз, ушул адамдын затта эго барбы? Анан ушул эго менен кантип гуманный жол бермекчи? Көрөңүз, адамдар ошол азыр ушуну айтып кетип атпайбы? Урматтуу, адамдар өзү азыр өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп эле ушул контроль контролдо болгон үчүн азыр ар кандай огу жок нерселердин баарын ойлоп чыга баштады деп атпайбызбы? Мисалы алсак, ошол эле силиконовый бурчактарды мына Казакстан бир ай мурда эле казакстандык жаган үйлөнүп алды ошого. Эми аны эки айда бир 15 күн өткөндөн кийин кайра сындырып алдым деп кайра берди. Ошол сыяктуу адам мыйзам менен табигат ченеминен сыртка чыккан нерселерди дагы ойлоп таба баштады, контроль жок болуп атпайбы? Бул эмне үчүн ойлоп табышынан кийин контроль жок болгон үчүн да. Эми мунун баары алып келип бизге эмнеге алып келип атат? Туура эмес өнүгүүгө алып келип атат деген нерсе да. Эми булар айткан нерселер болсо жанагы эле нерсе да, ойлоп таппайбы? Биз ойлоп таап коюп, бул жакта эле ошондой жатат да. Биз мисалы машинаны ойлоп таптык, бирок кайра электронный газ менен жүргөндө ойлоп табабыз деп атпайбы? Бирок урматтуу, зыяндуу жактарын көбүрөөк ойлоп таап атышат дагы, пайдалуураак жактарын ишке план боюнча гана калтырып ишке ашырбай кетип атат. Муну биз ошол үчүн азыр планетада глобалдык маселелердин көбөйүшүнүн билсек болот да. Себеби булар зыяндуу жактары биринчи ойлоп табылгандагы, пайдалуу жактарын кайра ойлоп таап до конца бир-бир кылып толтурбайды да. Ошону менен катар бул жакта туура эмес өнүгүү болуп жатканын көрүп атабыз да. Эми биздин анализ чыгарып кеткен болсок, биз эми көрүп тургандай биринчи оппозицияны салыштыра турган болсок, эми адамзаттын биринчи өкмөт өйдө болуп атат да. Себеби алар көрсөтүп берип атат да, ошо адамзаттын билип атканын, билип туруп туура эмес жолдо өндүрүп атканын, ошондой бул өзү туура эмес өнүгүү экенин көрсөтүп берип атат да. Ани булардын жертва деген нерсеси бул жакта далилдебей эле да, булардын туура өнүгүп жатканын далилдебей эле. Булар туура эмес өнүгүп жатканын далилдеп атат, бирок бул жакта далилденген жок. Ошону менен жолдоп атат деген нерсе да. Ал эми экинчи өкмөткө келип турган болсок, экинчи өкмөт деле биринчи өкмөттөн укмуштуу эле бабок идея менен чыккан жок, айырмаланган жок да. Булар деле ошол биз адамзатты өнүктүрүп атабыз, биз адамзатка жүрөктөрүн кайра ордуна салып коюп атабыз деген нерселер, бирок ал деле туура эмес өнүгүү экенин көрсөтүп берип атабыз да. Эми булардын акыйын пайдасынан зыяны көбүрөөк экенин биз көрсөтүп берип атабыз деген нерсе да. Эми биздин эки оппозициянын айырмасы эмне болду? Биз эки өкмөттүн алдын 15 секунд биз буларга караганда эме көрсөтүп бердик да, глобалдык проблемалардын, ошондой эле адамзатта азыркы өнүгүүдө контроль жок экенин, ошондой эле качан гана өнүгүүдө концепция болгондо гана бул туура багыттагы өнүгүү болорун
ал эми азыркы учурда туура эмес өнүгүп жаткандыгын далилдеп көрсөтүп берип атабыз биринчи өкмөткө салыштырмалуу ошону менин ойда жеңишке жетип атабыз. Чоң рахмат. Анда кезекте бүгүнкү финал оюну жабуу максатында жана өзүнүн аналитикалык ирешүү үчүн экинчи оппозиция мүчөсү чакырылат. Сизге берилген убакыт 6 мүнөт, биринчи жана акыркы мүнөттарда суроо берилбейт. Сиздин биринчи сөзүңүздөн мүнөтүңүз башталат. Чоң рахмат, баарыңарга салам. Дароо төгүндөөдөн баштасам, өкмөттүн мүчөсү айтып атат да, гумандуулукка салып туруп, коланы чипсин чыгарбай койгула дейт да. Биз буга эмне деп төгүндөө жүргүзөбүз да, бүгүнкү күндө ар бир чыгып аткан нерсеге муктаждык талап болгон үчүн чыккан, ал бирөө ойноп эле зериккенин отуруп чыгарып койгон эмес да. Мен бүгүн отуруп кола ичким келди, какой-то бир өзүмө жаманлык киргизгим келди, ошону ичким келген үчүн, ошол чыгарып аткан өндүрүүчүлөр калктын муктаждыгы болгон үчүн чыгарып атат дегендик. Эми бошу-бошуна чыккан эмес деген түшүнүк да. Эми кийинкиси мынтип да, дин менен жана атеист экөөнүн каалоолору, ички эмелери бириккенде гана биз ошолор үчүн жалпы бир чечим кабыл алышыбыз керек деп атат да. Эми Илон Маск жанагы эмени ракетаны ойлоп таап асманга учуратканда ага эч бир мусулман келип каршы чыккан эмес да. Же болбосо бүгүнкү күндө айтып атабыз, эки дин наоборот диндин бүгүнкү учурда өлүп аткандыгын көрсөтүп беребиз. Кантип бүгүнкү күндө христиандар менен мусулмандар согушкан жери жок. Мурунку учурларда жөөттөр менен мусулмандар деп согушуп бири-бирин кырып аткан болсо, азыр андай нерсе катталган жок. Демек, биз дин тарабынан да өлүккөнбүз дегендик да. Кийинки нерсе мынтебиз. Силикон кыз дейт да, анын кимге зыяны бар экенин көрсөткөн жок. Кандай болуп кетип атат? Может, эли Казакстан эли өнүкпөй калды, же башкасы өнүкпөй калды, балалуу болбой калды, эмне болбой калды, же балалык кишинин каалоосу аткарылбай калдыбы? Булар анын пайда зыян жагын өздөрүнүн максатын көрсөтүп бере алган жок. Буну эсептебейбиз. Кийинки нерсе, мындай дейт да. Туура максатта өнүгүш керек бардык нерсе. Туура тармакта өнүгүп аткан толтура нерсе бар да. Мисалы үчүн технологиянын туура тармагын алып карайлы да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга безопасный город деген киргизилди да. Ал бизге эмнени алып келди? Биз өзүбүздүн убактыбызды үнөмдөп калууга, анан алам. Өзүбүздүн убактыбызды үнөмдөп калууга алып келип атат да. Эмне дегенде, жолго чыгып алып канча машинаны токтото албай ушул сыяктуу көптөгөн жолдогу проблемаларды кыскартып атат. Бир эле камеранын натыйжасында жол эрежесин бузган машинаны сүрөткө тартып алат. Эми кийинкиси экология бүгүнкү күндө смогду алып келип атасыңар дейт. 2015-жылы Парижде ушундай конгресс болгондо 195 мамлекеттин биригишинде жанагы абадагы соо экини арттырабыз дегенчи. Демек, азайтабыз деген. Демек, бүгүнкү күндө мамлекет, бүтүн дүйнөлүк мамлекет кандай проблема чыкса дагы жалпы коом болду, эми жер шары өздөрү бир ортого келип атат, кайра анын альтернативасын сунуштап атат. Өнүгүүнүн аркасындагы, мисалы үчүн бир чекитке жетип өнүктү, алар андан дагы жогору башка бир тармакка өнүгүүнү сунуштап атат. Демек, бүгүнкү күндө токтоп турасызбы? Анда анализ көтөрө турган болсун да. Эми мындай деп атабыз. Биринчи палаталарда өкмөт, оппозиция тарап кандай жеңишке жетишип атат? Булардын айтып атканы, биздер эме дейт да, альтернатива сунуштап атабыз деп атат. Биз ар бир короткон нерсебиз үчүн бүгүнкү күндө, мисалы, ноутбукту, то есть жок. Баштан. Экологиялык чипсыларды сунушташып атат да, алар. Экологиялык чипсыларды сунуштап. Силер зыяндуулукту жебегиле, биз ал жерге тандоону коюп койгонбуз. Пожалуйста, сен туура тамактанып кой, кола менен чипсин ичпей эле кой деген нерсени айтат. Ал эми биринчи өкмөттүн идеясы бүгүнкү күндө согуштар ушул технологиянын өнүгүп кеткен жагынан чыгып атат. Ал эми аны оппозиция тарап кантип төгүнүп атат? Бүгүнкү күндө согуш технология өнүкпөгөн күндө деле, өнүкпөгөн доордо деле бири-бири менен адамзат кырылышып, согушуп келген деп атат. Эми экинчи палатага өтсөк, биз эмне деген линияны айтып атабыз? Бүгүнкү күндө медицина өнүгүп келип атат дейбиз. Ал деген мурда адам бөйрөк таппай калып, же болбосо бөйрөктү убагында жетиштире албай, же болбосо донор таппай калган убакта адамдар өлүп кете берген. Азыркы учурда 3D болуп, нанотехнологиянын өнүгүүсүндө бөйрөк жасап алуу мүмкүнчүлүгү чыкканда 10 чакты 20 чакты адам бир убакта куртулуп кетүү ыктымалдуулугу өнүгүүнүн натыйжасында келип атат деп атабыз. Эми дагы билим берүү тармагын айтып атабыз да. Мына биз коронавирусты бир жылдан бери карантинге отуруп калганда, мына ушул билим берүү тармагы технологиянын өнүгүүсүнүн аркасында үзгүлтүккө учурабастан уланып келди. Себеби дегенде телефондун болбосо, гаджет, ноутбуктар болбогондо, телефон болбогондо, биз ташторунда отурганда карантинге түшкөн убакта адамдар дагы билим берүү ортодо үзгүлтүккө учурамак. Демек бүгүнкү күндө албай макул. Токтотчу мен.
пландуу өнүккөн бул туура өнүгүү. Сиздерде деле өнүгүү болуп атат, жакшы өнүгүү деп атабыз. Бирок именно туура эмес деп атабыз да. Ошондо пландуу өнүгүү жакшыбы же плансыз өнүгүү жакшыбы? Экөөнүн кайсынысы көбүрөөк максатка жетип атат? Эми мен анализге өтөрө турган болсом да мындай эки тарап оппозиция өкмөт могул нерсени талашып атат да. Жакшы өнүгүү, булар жертвасыз өнүгүү, биз жертва менен өнүгүү деп атабыз да. Биздин экинчи оппозициянын алып чыгып атканы ар бир боло турган иштин жертвасы бар деп атабыз. Эч качан жертва кылмайча асмандан сага келип мен ала кой деп эч ким эч нерсе бербейт деп атабыз. Бүгүнкү күндө мен убактымды каржап атам, болбосо ошол эле жанагы эмелер дагы, окумуштуулар дагы какой-то бир өздөрүнүн көз зрениясын каржап атабы. Короче, ошонун аркасындагы табылган технология болот. Мен эгерде мисалы үчүн абитуриенттер деле ОРТга даярданыш үчүн багыштар оюнун таштайт, күлкүсүн таштайт, уйкусунан калат, анын натыйжасында алардын жеткиси келген чеги ошол ОРТда жогорку балл алып, ошол университетке өтүү болуп эсептелет. Демек бүгүнкү күндө какой-то бир бөлүктү жертва кылуу менен биз башка бир тармактагы өнүгүүгө жетип атабыз. Алдыга жылып атабыз деген нерсе. Биз ордубузда туруп калган жокпуз. Эгерде ордубузда тура турган болсок, биз давно таш доорунда отура беришибиз керек болчу. Андай доордун эч кимге кереги жок. Адамга мени бергенден кийин биз айтып атабыз, алдыга жылуу эмгектени деген нерсени берген. Ал эмгектенин натыйжасында, пожалуйста, бир рискке кирип атабызбы, бирок андан чыгуу жолун таап атабыз. Биз ордубузда туруп калып, ошол жерде кыямат болуп, ошол жерде өлүп кеткен жокпуз. Биз медицина тармагында өзүбүздүн ден соолугубузга зыян келтирип атабызбы? Медицинадан пожалуйста деп сунуштар берип атабыз. 15 секундда бөйрөгүң ооруп калдыбы, чипсы жеп, анда пожалуйста мен сага жасалма берип атабыз. Демек бүгүнкү күндө кандай болбосун адам өзү зыянга алып келген күндө дагы андан чыгып кетүү жолун сунуштап аткандан кийин, демек бул өнүгүү туура багытта кетип аткан өнүгүү болуп эсептелет. Чоң рахмат. Дебаттын салмай коюшка сурайм. Ола, сиздин зыяныңыз эмес. Вообще сиз көп шишкен окой. Жай, азыр 5 минут чыкпашы. Олай болду сол. Мен жалпы сөз болдум. Tabii çekmeyelim mi? Президенти Айдай Акматалиеваны чакырып алсак. Каралар. Каралар. Абар кетти. Ya fotoğrafını ara. Мынты спикерден баштайбыз. Жантан бери кыйшыктап өттүм. Кыргызстандын жаш жок. Дебаттын ошол сезимди өстүрүп, руханий дүйнөсүн багыттап, аналитикалык жөндөмдүгүн арттырууга багытталган дебаттык иш-чарабызда эң мыкты спикер намын алган үчүн Актилек Жусуп Бакулов сыйланат. Ким берип кое алат, ким бул жакта жакын мамиледе. Эгерде эч ким жок болсо, мен WhatsApp'tan байланышып. Оштуктар барбы, оштуктарды?
Анда эмесе ошо бүгүнкү иш-чарабызда ошол эле жаштардын аң сезимин өстүрүп, руханий дүйнөсүн байытып, аналитикалык жөндөмдүүлүгүн арттырууга багытталган дебаттык иш-чарабызда эң мыкты сот намыналган үчүн Жумагулов Абдуали сыйланат. Анан 3-орунду сиз жарыялайсыз. Ақтілек болды, одинокий емес уже, да? Ақтілек оқ атасың, да? Авторик өзін жариялайды. Негізі, мен бірінші нәрсені айтып қойым, қазір финалда уже мен... Сүрөткө тартып қойғылай, мен видео тартып отырмын. Жиынтығын айтам. Негізі, жиынтық шығару біраз оғырлыққа келді. Ошондо кандайдыр бир функциянын далилдөө, оюнга кошкон салым, идея ошол тараптарды эске алуу менен чыкты. 4-чү орун. Просто. Дүйшөнбеков Канат. Одинокий. Быйылкы сезондун балким акыркы турнири. Жана биринчиси да. Анан эң негизги 3-чү менен 2-чи орун алган жерде 2-1 шот менен 3-чү орун алган, ташне жеңилип калган. Функциясына далилдөөсүнө оюнга кошкон салымына жараша 3-чү орун менен Амирбекова Аймен, Шамаева Марям Касилова. 3-чү орунга грамота жана 1000 сом. Эки команда. Сунуш эмкидечи шу эки команда калганда давление ченебейли. Экинчи орун. Ошол жеңген 2-1 шотуна жеңген команда. Кимдер менен 2 шот өзүңөр соттодуңуз? Мен оюнга кирдим да. Кирип анан бирде баягы тең салмактуу болуп калды. Ошол салыштырып отуруу аркылуу ошол далилдөө оюнга кошкон салым функциясын аткаруу идея ошол тараптары менен жеңген. Жаштардын ак сезимин өстүрүп, руханий дүйнөсүн байытып, аналитикалык жөндөмдүүлүгүн арттырууга багытталган дебаттык иш-чарабызда 2-чи орунду ээлегендиги үчүн Не деген командалар? Өзү кайсы командалар калды? Не деген командалар калды? Бизде күнөө эмес, жана айтып койчу кана камерага. Чарадейка жана сарыш. Ай, молодец. Чарадейка 2-чи орунду ээлегендиги үчүн Адибек кызы Гулиза жана Тыныбек уулу.
Birinci 2000 so'm ekan. 100 so'mga bir sharmon Men emas, bu yoqda. Bizde birinci orunlarga üçün bizim negizgi demörçülörüzün biri olan Barhat fabrikasının ökülü Mulcak'a çakıralsak Almazbek Ulu Bek Sultan. Bizim призовой фондго жакшы салым кошуп, ошол дебатка болгон стимулду жогорулатканга жакшы себепкер болушту. Анда эмесе өзүм тапшырып кубокты жаштардын ан сезимин өстүрүп, руханий дүйнөсүн байытып, аналитикалык жөнөмдүүлүгүн арттырууга багытталган дебаттык иш-чарабызда биринчи орунду ээлегендиги үчүн Ким болду экен? Кызайбекова Сезим. Ben juda ne? Men emas, taqtaq qarasizlar. Ha? Oh, ajok pinter kok. Barha. Zaten breket koydur oğlum. Koydurayım da. Eki kanası biriktir oturma, 60%. Andan göre plastik operasyon sonmamakta. Hayal mı bunu? Ağarmak bizde göz. Kimler yönetir? Bir alfaga толукталды зыканын. Alfa болгон сезин кандай экен? Сонун экен. Бир кубок жетпей жаткан. Канча кубок болушун? 4 кубок. Кут болсун. Рахмат. Алгачкы кубогуңуз? Кубок оор экен. Жеңил көрүнгөн мен оор, Баргар отурсаңар баса, да, бир нерсе калып калган. Oğlum,